Бүгін 16 июльда Москванын Лужники метросында Delivery мигрант курьерлерді бекер емдөө иштерин уюштуруп жатат. Москва шаарында жана Москва облусунда QR коддору 19 жылдан баштап жокко чыгарылат. Собянин QR коддорун алып салуу бардык эпидемиялык талаптарды алып салууну билдирбейт деп билдирди. Ошондой эле 19 июльдан баштап Москва шаарында ашканаларга, барларга, түнкү ресторандарга жана клубдарга санитардык талаптарды сактоо менен гана уруксат берилет. Москвада бүгүн Авиаторлар көчөсүндө Маздадагы аял зебрадан 3 баланы сүзүп кетти. 5 жашар баланын баш сөөгүнүн сыныгы бар. Ал комада, ал тек учак менен ооруканага түшкөн. 4 жашар баланын буту сынып, баш мээси жабык жаракат алган жана баш мээси чайкалган. Акыркы саатка алынган кабарлар топтому менен тааныштырууну баштайбыз. Ак кеме YouTube каналында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Мамлекеттик материалдык резервтер фонду унду арзан баада сатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Мекеме республикада бааларды турукташтыруу жана рынокту толтуруу үчүн ундун эң жогорку сортунун 1 килограммы 27 сом, биринчи сорттогу ундун баасы 1 килограммы 25 сомдон сатарын маалымдайт. Сатып алууну каалагандар төмөнкү даректерге кайрылса болот. Карабалта Дан мамлекеттик ишканасы 03233 368 97. Балыкчы ачык акционердик коому Алтын Дан 03944 5 10 12. Кара суу ачык акционердик коому Кара суу Дан азык 0550 90 33 00. Жалал Абад ачык акционердик коому Азрат Айып 03 722 7 24 02. Мамлекеттик резерв фондунун Бишкек борбордук базасы 0312 35 72 86 0550 23 60 27. Бекбосун Бөрүбашев президенттин кеңешчиси болуп тайындалды. Бул тууралуу президенттик администрациясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Бекбосун Бөрүбашев өлкө башчынын кеңешчиси болуп тайындалды деп билдиришти аталган мекемеден. Буга чейин Бекбосун Бөрүбашев конституциялык кеңешмени жетектеген. Анын жетекчилиги астында Кыргыз өлкөсүнүн жаңы конституциясынын долбоору иштелип чыккан. Баткендеги чек арада контрабандалык жүктөрдү алып өтүүгө аракет кылгандар кармалды. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан кабарлашты. Алдын ала маалыматтар боюнча алынган товардын жалпы баасы 670 000 сомду түздү. Баткен облусунун Баткен районундагы Карабак айланындагы чек ара тозотунан жаңы 2 дана резина жүк ташуучу унаа үчүн табылган. Ошол эле күнү Баткен облусунун Баткен районунун Кожом Булак аймагында чек арачы тарабынан Тажикстандан Кыргыз өлкөсүнө 18 коробка тамекини мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган кыргыз жараны кармалган деп айтылат билдирүүдө. Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин кармалган адам жана жүктөр кошумча иликтөө үчүн компетенттүү органдардын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Орусиянын Алтай аймагында Кулунда жана Рубцовский районунда 5-13 июль аралыгында 280 тонна дарбыз, 40 тонна пияз, 40 тонна жемиш жана 30 тонна башка фотосанитардык тобокелдик менен жөнгө салынган азыктар алып кирүүгө уруксат берилген жок. Бул тууралуу маалымат Россельхознадзордун расмий баракчасында жарыяланды. Ветеринардык жана фотосанитардык көзөмөл боюнча федералдык кызматы Алтай аймагы жана Алтай республикасы боюнча башкармалыгынын инспекторлору продукцияны ташып жеткирүү документтерине туура келбеген маалыматтарды камтыган жараксыз фитосанитардык сертификаттар, ошондой эле продукцияны жүктөөчү жана түшүрүүчү жерлери жөнүндө так эмес маалыматтарды алып жүрүшкөнүн ачыкташкан деп жазылат маалыматта. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева тынчтык үчүн саякат Пекин маданий алмашуу борборунун төрагасы Шао Чанчунь менен жолугушты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык жолугушууда тараптар Кыргыз өлкөсүнүн аймагында коронавирус инфекциясына каршы вакцина өндүрүү боюнча заводду куруу жана чөп чардын негизиндеги Кытай өндүрүшүндөгү дары-дармектерди колдонуу жаатында кызматташуу маселеси талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өлкөнүн экономика тармактарын жана калктын 2021-2022 жылкы көз-кыш мезгилине даярдоо маселеси боюнча республикалык штабтын кеңешмесин видеоконференция режиминде өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө алдыда турган көз-кыш жылытуу мезгилине даярдык, социалдык объектилердин жана жалпы эле энергетика тармагынын даярдыгы талкууланды. Ошол эле учурда калкты көмүр менен камсыздоо маселесине өзгөчө көңүл бурулганын министрлер
кабинетинен кабарлашты. Тиешелүү мамлекеттик органдар Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары, министрлер кабинетинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана энергетика тармагынын башчылары жылытуу мезгилине даярдык көрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат беришти. Кыргыз өлкөсүнө Ооганстандан келген террордук уюмдун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдиришти. 2021-жылдын 14-июлунда УКМК тарабынан жүргүзүлүп жаткан террорчулукка каршы иш-чаралардын алкагында Кыргыз өлкөсүнө террордук актыны ишке ашыруу максатында куралдуу Чыр-Чатактын аймагынан келген кыргыз жаранынын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Кармалган адам Ооганстан аймагында эл аралык террордук уюмдардын биринин курамында согуштук аракеттерге катышып, террордук даярдыктан өткөндүгү аныкталды деп билдиришти аталган мекемеден. Кыргыз өлкөсүндө алкоголдук ичимдиктерди Манас эпосунун каармандарынын атын аттоого тыюу салган долбоор даярдалды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду талкууга чакырылганын кабарлашты. Парламентте бул маселе көтөрүлүп, министрлик тарабынан ведомство аралык комиссия түзүлүп, талдоо жүргүзүлгөн. Анда алкоголь жана тамеки өнүмдөрүндө Манас үчилтигинин каармандарынын ысымын колдонууда жоопкерчиликти караган эрежени киргизүү зарылдыгы. Жыйынтыгында алкоголдук жана тамеки каражаттарына Манас, Семетей, Сейтек терминдерин колдонууга тыюу салуу каралган. Учурда бул долбоор тиешелүү жактарга кароого жөнөтүлдү дешти мекемеден. Курманайтта мечиттерде бир катар чектөөлөр киргизилет. Мусулмандардын дин башкармалыгынан билдиришкендей, айт намаз мечиттерде гана окулат. Келген жарандардын баары бет кап тагынып, ортодогу 1,5 метр аралык сакталышы шарт. Жарандардын кол алышып, кучакташып көрүшүүсүнө тыюу салынат. Дене табы көтөрүлгөндөр, сыркоологондор жана жаш балдар мечитке киргизилбейт. Муфтият жума намазы окулуп бүтөөрү менен жарандарды көпкө кармалбай тез тарап кетүүгө чакырды. Кыргызстанда Курманайт 20-июлда белгиленет. Облус жетекчилери эми президентке баш ийет. Садыр Жапаров президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө жарлыгына кол койду. Ага ылайык өкүл өзү жетектеген аймакта өлкө башчы аныктаган мамлекеттин ички жана тышкы саясатын ишке ашырат. Ал президенттин демилгеси же министрлер кабинетинин төрагасынын сунушу менен кызматка дайындалат жана бошотулат. Ошондой эле аларга түздөн түз баш ийет, отчет берет. Буга чейин облустардын жетекчилери өкмөттүн облустардагы өкүлү болуп келген. Кыргыз-тажик чегарасында жабыркагандар үчүн 2 көчмө калкты тейлөө борбору ачылат. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин маалыматына ылайык, алар Кадамжай, Баткен жана Лейлек райондорунда 22-июлдан 22-сентябрга чейин иштейт. Жергиликтүү тургундар алардан жашаган жери боюнча каттоого туруп же документтерди алууга арыз таштап, ар кандай пособияларды каттатып алса болот. Ак кеме каналына катталып, лайк басып бизди колдоп коюңуздар. Алдын ала сизге рахмат. Коңгуроочуну басып койсоңуз, биринчи жаңылыктарды көрө аласыз.